Шаар козголоңчуларга даярданып жаткан. Бристолдун бул аймагында иммиграция юристтеринин бир нече кеңселери жайгашкан. Алардын даректери интернетке чыгып кеткендиктен, бүгүн бул жерде ашынган оңчулардын козголоңу болуп кетиши мүмкүн деп коркушкан. Бирок биз мында 2 сааттан бери турабыз. Анын эч кандай белгилери байкалбайт. Анын ордуна башка көрүнүш орун алды. Расизмге каршы миңдеген демонстранттар, профсоюз кызматкерлери, жергиликтүү африкалык жана азиялык коомчулуктун мүчөлөрү, студенттер көчөгө чыгышты. Жана ал жалпысынан тынч өттү. Бирок негизги билдирүү айтылды. Биздин өлкөбүз уят эле болду. Биз өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрсөтө албадык. Мында сыймыктана турган эч нерсе жок. Көптөгөн жерлер тосулду. Ошондуктан эмне болуп кетер экен деп аябай корктук. Мында өз коомчулугубузду коргоо үчүн келгенибиз жакшы болду. Ушундай эле көрүнүш өлкөнүн көптөгөн жерлеринде кайталанып жатты. Лондондун Олдхэмстоу аймагында да ашынган оңчулдарга каршы көп эл чогулган. Лондондун батышында да ушул сыяктуу көрүнүш. Чыгыш Белфасттын Конуотер аймагында, Түндүк Ирландияда буюм тайымдар ыргытылып өрт коюлду. Лондондун түштүгүндөгү Кройдондо бир нече адам кармалып, бирок негизинен тынч өттү. Англиянын түндүк батышы Акрингтон шаарындагы 2 мечиттин ортосунда бараткандарга пабдагы адамдар салам жолдошту. Ал эми бул Англия түндүгүндөгү Ньюкаслда болгон көрүнүш. Албетте биз мечиттерибизди коргойбуз. Бул биздин үйүбүз, биздин Кудайыбыздын үйү. Алардын биздин мечиттерди талкалагысы келгени чын эле жийиркеничтүү нерсе. Айрым жерлерде өз-өзүнчө инциденттер болуп өттү. Англиянын түштүк батышы Олдершот оңчулдардын митингдери башталган жерлерден бири. Англиянын түштүгү Брайтонда чыңалуу катуу болгондуктан алар полициянын коргоосуна муктаж болчу. Британиянын жогорку даражалуу полиция кызматкеринин айтымында, өткөн түнү полиция жакшы кызмат өтөгөн. Биз миңдеген офицерди көчөлөргө койдук. Менимче полициянын күчүнө жамааттардын биримдиги кошулуп, бул маселени бирге жеңдик. Кечээ салыштырмалуу тынч өттү. Айрым жергиликтүү кылмышкерлер чыгып, антисоциалдык жүрүм-турум кылууга аракет кылышты. Биз алардын бир нечесин кармадык. Бирок бул абдан ийгиликтүү түн болду жана ашынган оңчулардын козголоңдорунун коркунучу бир аз басаңдады. Бристолдо болсо кечке чейин полициянын көп болгонуна карабай, кечки саат 22:00 бир гана адам камакка алынды.